Жаңы гана кошулган телекөрүүчүлөрүбүзгө Чыңгыз экөөбүз кутмандуу таң каалайбыз. Таңкы мейман түрмөгүн баштайбыз. 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында уюштурулуп жаткан иштерге көңүл бурсак, алгачкылардын бири болуп, мына ушул 1000 ак элечек айымдар долбоору тууралуу сөз кылмакчыбыз. Дал ушул долбоордун жетекчиси, кийиз дүйнө көчмөн руху долбоорунун жетекчиси Айдай Асанкулова эжекебиз. Саламатсызбы, кош келиңиз. Алар менен кошо мына 1000 ак элечек 2017 долбоорунун катышуучулары Нуржамал Асанкулова, Гүлжамал Асанкулова, туура эле айтып атамбы? Биздин айымдар Мира Гермалиева, Асел Кайнарбек кызы биздин студиясында коноктор. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы? Долбоор тууралуу кандай катышууга, кандай сиздерге өзүңүздөргө бир сунуш түштүбү? Кантип катышып калдыңыздар силер? Эми баары бир кыргыз элибиз үчүн кызмат кылып аткандыктан ушул элечек долбоорунун баштоочулары катары ушул бизди чакырып жатышат, анан кантип элге көрсөтпөйбүз нукура элечектердин топтомун. Негизи Чыңгыз мына бул Айдайым бул долбоор ушул Орто Азия чоңураак, кененирээк масштабта ала турган болсок, Орто Азияда биринчи жолу өтүп жаткан долбоор экен да, масштабтуу түрдө. Буга чейин баягы чакан өтүп жүргөн болуш керек, бирок 1000 айымды топтош өтө эле оор болуш керек. Кайсыл жактан келишти айымдар, элечектер менен? Биз дагы катышуучу гана болуп саналабыз. Аны уюштуруучулар менен азырынча толук маалыматыбыз жок, бирок биз ушул иш-чарада элечекти ороп көрсөтүп берүү менен алек болобуз. Анан ошол жаатына гана. Бизде деген баягы катардагы киши катары түшүнүк болчу эле, элечекти улгайган апалар, байбичелер гана кийет. А жаштар болсо шөкүлө, мисалы дагы эмне, үкү башка бир үкү топларды кийет деген түшүнүк бар болчу да. Азыр тарыхка карай турабызбы? Мисалы улгайгандарга болгон ортомунда атайын бир бөлүнчү экен да. Келечек тууралуу ушул айтып берсеңиз. Канча убакыттан баштап элечек кийилген да тарыхта? Туура айтасыздар. Тилекке каршы ушул элечек улгайган адам апанын байбиченин гана элечеги деген төрдө турган гана апага тиешелүү деп бөлүп коюшкан. Буга Советтер Союзу, ушул Совет доорунун мезгили буга ушул түшүнүктү пайда кылгандардын бири деп айта алам. Себеби баягы колхоздоштуруу башталганда элечектин бардыгы массалык түрдө кийүүдөн чыгып кеткен, дагы жаштардын бардыгы колхозго иштеп, талаада иштеп, ушундай иш менен алек болгондуктан элечекти улгайган апалар эле кийип калышкан, салт санааны сактаган улуу апалар. Негизинде элечекти турмушка чыккандан баштап кийишкен. Аймактарга жараша да бөлүнөрүн билебиз да. Азыр бул элечектин түрлөрүнөн бисмилла четтен баштасак, бул кайсыл аймакта кийилген элечек, аталышы кандай? Мен өзүм элечегим жөнүндө айтып кетсем, бул кашкардыктар кийген элечек. Муну бизге 2013-жылы Сулуу Жумабаева деген апа көрсөтүп берген. Ошол Кашкарда өзү кийип жүргөн элечегин көрсөтүп берди. Оролушунун айырмасы бар да демек, биз катарда кийип жүргөн. Аймак катары ар бир аймакта өзүнүн ар бир урууга өзүнүн элечектери болгон. Жакшы, экинчи элечекте бул сорогой элечек деп коебуз. Бул үстүндө дүрүя жоолугу жабылуу. Астында элечектин өзүнүн орому бар, кептакыясы бар. Сорогой элечек деп коет, андан сырткары ушуну келек дешет. Келек деп айтышат. Түштүктө азыркыга чейин кийишет, апалар бар, ушуну сактап жандандырып иштеп жатат. Оромдор мисалы үчүн 15 метр болушу мүмкүн, 30 метр, ар кандай дейм? Ар кандай. Мурун 30 метр деп так белгилешчүкен, кийинчерээк азайып калды. Жок, негизи так белги болгон эмес, себеби колунда бар кезде менен орушкон, байлар көбүрөөк орогон, колунда бар болсо көбүрөөк орогон, көлөмүн чоңураак кылган, азыраак болсо азыраак кылган. Өзүңүздүкү тууралуу айтып берсеңиз. Мен өзүмдүкү жөнүндө айтып берсем, бул Ысык көл аймагына, түндүк аймагына тиешелүү элечек. Азыр биз муну Буг уруусуна тиешелүү деп айтып жүрөбүз, себеби ошол Кыдыр акенин келиндери, ошол учурдагы аялдардын сүрөтүндө, ошо эски сүрөттөрдө турат. Жана бул элечекти бизге ушул жыгымын, бул жерде жыгылышын, ушул баардык түзүлүшүн ошол уруудан апа көрсөтүп берди эле. Анан Бүбүш Романова апабыз көрсөтүп берген. Бул уруусуна тиешелүү. Азыркы келечектерди биз байкап жүрөбүз, кардонго эле мындай жука кылып туруп ороп туруп, башка да жеңил болот, кийгенге да ылайыктуу деп. Бул мисалы ором, мисалы башыңызда канча метр турат? Азыр менде болжолдуу 20 метрге жакын. Анан сиз баамдап кеткендей,
бизде эч кандай картон жок. Биз айырмачылыгыбыз биздин элечек долбоору 2013-жылы жүргөн. Азыр дагы кийиз дүйнө көчмөн руху долбоору деп жалпы кийимдер менен иштеп жатабыз, тарыхый кийимдер боюнча. Анан айырмачылыгыбыз бүт нукуралуулук. Кийинип турган кийимдерибиз, кооздуктарыбыз бардыгы тең. Башыңызда ошо 20 метр элечек кайсы убакта бир дагы оролуп турат да, чачылып кетет да, же убактысы келгенде же улам кийилип чечип, же бир оролгондон кийин кандай катуу чечкенде кайра чечесизби же ошол бойдон эле коюп коесузбу кайра? Жок, кайсы убакта? мындай өзүнүн чечүү эрежеси бар, мындай ыңгайлаштырып. Анан чечип коюп койсок болот. Илгери боз үйдө текчеге коюп сакташкан экен. Анан кирдегенде жууп тазалап кайрадан ороп алса болот. Жазып туруп эле. Бир жолу эсимде биздин ушул куттуу студиябызга келгенсиз, элечегиңизди кийип, анан жолдон мен коомдук транспортко эле ушул боюнча кийинип ала келдим, элдин баары мени карады, күмүштөрүмдү кармалады дегенсиз. Азыр деле ушундай көчөлөрдү аралап, ушул кийимиңиз менен, элечегиңиз менен жүрүп калган учурлар болуп атабы? Ооба, болуп калат. Ушул 1-марттан 31-мартка чейин мен жана мага кошула турган эжелер, апаларыбыз менен ушул күндө кийип жүрмөй болуп атабыз. Жана ушундай кийимдер менен эле биз жайлоодо бир ай убактысын жыл сайын өткөзүп жатабыз. Ылайыктуу экен, ыңгайлуу, окат кылганга, басып турганга дегендей. Ооба, чындыгында эме. Биз жаныбыз тынбайт эмеспи? Ооба, бирок биз жайлоодо ошо бир ай учурунда атайы жашап, илгерки жашоону башыбыздан өткөзүп, ушундай атайы уюштуруп жатабыз. Ал жерде баягы кыймылдаганда ушу элечекке көнөт экенсиң, кадимкидей эч эмеси жок. Бул сиздин элечек кайсыл аймакка таандык? Эмне деп аталат? Менин элечегим түндүк батышка таандык. Же болбосо Талас же Токтогул өрөөндөрүнө. Меники Токтогул жана Талас өрөөндөрүндө негизи Илеки деп аташат. Оробуштары окшош, бирок бир аз айырмачылыгы бар. Бир аз гана. Четинде үкү тагылып турат, ал кандай? Ал түндүк батышта эже тагынып тургандай кыргактарды тагынышкан эмес. Алар менен коздолгон эмес, үкү менен гана коздолгон. Кийиз дүйнө көчмөн руху долбоорунун ушул жетекчиси катары айтсаңыз, сиздерден барган жамаат катышуучу катары канча элечекти көрсөтөсүздөр могу иш-чарада? Элечектен канча түрү? Канча түрүн? 3 түрүн көрсөтөлү деп атабыз. Мен өзүмдүн Кашкар элечегимди кийип барам. Анан буг элечек кийилет, анан сорогой келек оролот. 3 элечек көрсөтүлөт. Айтсаңыздар, мына ушул элечектер баягы кыздардын, айымдардын жаш курагына ылайыкталып кийилген да. Жаш кыздар өзүнчө, анан кийин улгайгандан кийин, анан көп балалуу болгондо, анан небере күткөндө, чоң байбиче болгондо дагы башкача элечектерди кийген болуш керек. Статусуна жараша, тагыраак айтканда. Биз баса белгилей кетет элек, кыздар эч качан кийишкен эмес. Кыздардын өзүнүн бешкөкөлөрүмү, тебетеги, такыясы, ушундай өздөрүнө тиешелүү кийимдер болгон. Ал боюнча биз кыздын кийими деген да сынак уюштуруп жатабыз азыр. Анан сөзсүз түрдө турмушка чыккандан баштап гана кийишкен. Буга чейин байыркы маалыматтарга караганда бир баланы төрөгөндөйүн деп да айтышат экен. Бирок көбүн эсе ушул турмушка чыккандан баштап эле кийилип баштаган. Тарыхта сиз айтып калдыңыз, Курманжан Датка дагы ушул элечекти такыр башынан түшүрбөптүр дагы, көп баягы маалыматтарда айтылып жүрөт да, сүрөттөрдө дагы маселен. Айдажы аз мисалы үчүн айымдар деген ар бир көйнөгүнө жараша өзгөчө сөйкөлөр бар го, ошол сыяктуу эле элечектерге жараша дагы мына чачпактар өз-өзүнчө тагылабы же кандай болот? Ооба, сөзсүз түрдө. Мына өзүңөр баамдап турсаңар, мынакей бул жерде түштүктүн кийими болгондуктан, түштүк кыргыздарына тиешелүү. Бул жерде баягы аякка жакыныраак ошол эле өзбектерден, ошол эле аркы Кокон хандыгынан, Кашкардан алынган кездемелер илгерки мындай көбүрөөк түстүүрөөк болуп турат да. Анан кооздуктары дагы бул кеп такыя, аябай саймаланган, жибек саймалар менен сайма сайылган, анан чачтуктары дагы айырмаланат. Анан кооздуктары бул узун жака көйнөгүнө мындай калкан деп төшүндө тагылып турган калкан. Замандын тили менен айтканда плагиат деп коебуз го, ошол эле азыр күмүштөн жасалган буюмдарды азыркы заманга жараша ылайыктап жасаган усталар кандай сиздерде ушул мисалы үчүн чачпак жөнүндө? Азыр эми өзүңөр билесиздер, ушул зергерчилик боюнча абдан өнүгүп, Кыргызстанда көп ишканалар иштеп атат, бирок биз 1-2 зергер менен иштеп атабыз. Ушул илгеркидей кылып бизге азыр топчуларды жасап атат, илгеркидей чачтуктарды жасап берип атышат. Муну дагы кайра жандандырса болот, Кудай буйрса. Биздин көрүүчүлөргө дагы көрсөтүп койбойлу, мындай көрсөтүп берсеңиз болот. Кийимиңиз тууралуу дагы айтып өтсөңүз, элечектен тышкары бассаңыз болот мындай кыз. Бала ташынчалык.
комментарий берип турсаңыз айда эже. Мисалы үчүн бул жакта өтүк менен турат, мына бут кийимдер деле мас көлөч, атайын булардын да шарты болобу? Мисалы үчүн бул көйнөк менен эч така кийишим керек деп азыркы замандын тили менен айткандачы. ооба болгон, бирок тилекке каршы азыр өтүк ултырган адамдарды биз издеп жатабыз. Буюрса бир атаны таптык. Ойлойбуз ушул атанын ден соолугу жакшы болуп, бизге илгеркидей өтүк ултырганды атай видеого бардыгын бизге жардам берип, ошону кайрадан иштейбиз деп. Бирок тилекке каршы азыр илгеркидей өтүк болбогондуктан, илгерки ултырылган өтүктөр бул музейдик экспонат катары гана бар азыр биздин тарых музейинде, ошол эле көркөм сүрөт музейинде. Анан азыр биз колубуздан келишинче ошо Көлөч Мазы же Советтер Союзу учурундагы бир 60-70 жылдардагы өтүктөрдү кийүүгө туура келип жатат. А негизи илгери атай такасы менен болгон өтүктөр, аябай аземдеп ушундук түрлөрүн жасашкан. Негизи баягы улам өткөн сайын булар тарыхый баалуулукка айланат. Азыр мына кийип тургандар булар деген ошондой баалуулуктардамы же болбосо азыркы эле кездемелерден алынып, ошого ылайыкташтырылып жасалган кийимдерби? Мисалы үчүн мынакей биякта кийип отурган Миранын белдемчиси, мына четин көрсөтүп койсок болот. Бул Кыпчак уруусуна тиешелүү Баткен аймагынан. Бул экспонатты биз былтыр Америкадан сатып келгенбиз. Анткени 25 жыл мурун Кыргызстан. Даяры боюнча ушул боюнча. Бул илгерки антикварный. Анан үстүндө кийип турган чапанды болсо биз ушул тарыхый илгеркиге жакындаштырып, реконструкция деп коет. Азыр жаңыдан тигилип чыкты, бирок бүт илгеркиге кездемелердин баардыгы жакындаштырылган. Коздуктар жана кеп такыялар, эки кеп такыя тең. Бул илгерки ушул 100 жылдан ашкан буюмдар баардыгы тең. Америкадан сатып алдык да. Кандайча Америкадан сатып алдыңыздар? Бизден ошол жакка кандай болуп калды? Тилекке каршы баягы эгемендүүлүктү алгандан баштап баягы көп нерселер сыртка чыгып кеткен. Эми ар кандай шартта кызык алышкан, чет эл көлүктөр алышкан, анан ушул Кыргызстандан 25 жыл мурун сатылып кеткен экен. Анан ортодон эки киши алып, анан биздин долбоорубуздун максатын түшүнүп, бул келечекте Кыргыз этнографиялык музей болот экен деп ушул белдемчини ушул Кыргызстандын эле баасы менен мага Жалпы кыргыз эли сизге ыраазычылык билдириш керек экен да. Кайра мекенине алып келгенине. илгерки нерселерди чогултуу. Бул кийимдер кандай шартта сакталат? Күбө деген болот, эми ар кандай болушу мүмкүн да. Ооба, туура айтасыз. Табайыр пахтадан жасалган. Бул жибекке негизи күбө түшпөйт. Жибектин эң жакшы жагы бар, ушул кеп такыялар эмне үчүн бизге чейин сакталган. Жибекчиктен согулган, жибекчиктен саймалардын баары түшүндүрүлгөн. Анан биз колубуздан келишинче сактаганга аракет кылып атабыз. Анан булардын баардыгын бизде атай биздин фонддо сакталып турат. Анан ушундай чоң иш-чаралар болгондо гана алып чыгып кийебиз. Себеби бул аябай кымбат жана табылбаган нерселер. Улам күн өткөн сайын булардын саны абдан эле аз калды да. Оромдор мына карап туруп баазы айтып атат да, мисалы өзгөчөлүктөрүнө жараша үзүлбөй оролушу керек да, негизи шарт боюнча. Же могул формасына жараша 1-2 бөлүм болуп оролобу. Кандай болот кыздар? Биз негизи бөлүнүп оролот. Эки башка, эки үчүк кийбизби? Ооба, бир 6 метрден, 7 метрден бөлүк кылып, аны ором кылып бүктөп алып, анан оролот да. Ар кандай элечектин оролуштары ар башкача да. Формасы чыкканга чейин ороло берет да, ошол баягы ылайыгы келгенге чейин. Кездеменин баарына жараша болот да. Мисалы үчүн бизге апалар көрсөтүп берди. Мисалы үчүн 3 метрлик эле кездемелер болсо, илгери баягы жолук салынып жүрүү уят болгон экен. Ушу биздин апалар айтып беришти эле. Чүбүрөк баш деп ушундай түрдүү сөздөр менен кемсинтишип ушундай болгон экен. Себеби жолук салынуу азыр бизге күнүмдүк жашоодо эң жакшы көрүнүш болсо, илгери болсо, ал таптакыр башкача болгон экен. Эмне жолук салып жүрөсүң деп. Анан колунда мынчалык кенедей кездемеси болсо дагы ошону элечекке окшоштуруп башына уруп алганга абдан аракет кылышкан. Жакшы. Айдайм, негизи сиз ушул баягы наркыктуу руханий нерселерди байытуу боюнча көп долбоорлорду, көп иштерди алып барып жүрөсүз. Сиздин дагы бир тууган сиңиз Калпак боюнча дагы көп өзүнүн эмгектерин теориялык жактан да, практикалык жактан дагы айтып жүрөт да. Анан айтсаңыз, мындан тышкары өзүңүздүн дагы ушул жаатта кандай иштерди алып барып жатасыз? Азыр биз өзүңөр айтып аткандай кийиз дүйнө көчмөн руху деген долбоор бул биз аябай чоң максатты алдыга коюп, ошол кыргыздардын көчмөн жашоосуна тиешелүү бардык кийим-кечени, ошол менен байланыштуу буюм тайымдар, ошол эле боз үйдөгү бардык нерселер, анан ошол менен байланыштуу эле кол өнөрчүлүктүн салттуу ыкмасына басым жасатабыз. Быйылкы жылы ушул Түштүк-Батыш аймагы Таласта иштеп жатабыз. Таласта жана Токтогул районунда. Ошол жактан жакында эле барып келдик.
жакында ошол жакында эле ошол областтык администрация менен биргеликте ошол жакта апаларга 100дөн ашык нукурак таластын өзүнүн элечегин ороп берели деп жатабыз. Бул дагы болсо жакшы сабап деп ойлойбуз. Анан жайлоодогу нукура жашообузду өткөзөбүз 1 ай. Андан сырткары ушул жакында эле 4-мартта биз кыздын дүйнөгү деген сынакты өткөзөбүз. Себеби биздин кылып жатканыбыз баардыгы нукуралуулукка багытталган. Азыр ушул Кыргызстандын аймагындагы илгерки нерсени билген, сүйлөп бере алган, айтып бере алган, көрсөтүп бере алган илгерки салт сананы билген апаларыбыз менен иштешип жатабыз. Жакшы, ошон бир баягы тарыхтан ушундай бир болгон экен кийимдер депчи ар бир нерсени сүңгүп кирүү үчүн бизде маалымат жетишерликпи ошондой китептер мисалы да апалардан сырткары? Эң негизги маалыматыбыз бул апалар. Апалар болбосо биз көп маалыматты ушул элечектерди, мынакей ушул элечектерди апалардын жардамы менен ушул элечек долбоорунда 15-16, азыр 17-жылы ушу апалардын жардамы менен ородук. Анан буга чейин Кыргызстанга келип кеткен түрдүү окумуштуулар болгон, сүрөтчүлөр болгон. Анан бизде мамлекеттик тарых музейи бар, корпоратив атында көркөмчүлүк музейинин фонду бар. Ошол жерден көп экспонаттарды көрүүгө болот. Жана биз долбоордун алкагындагы Россиядагы этнографиялык музей менен иштешип барып келгенбиз. Алар менен азыр тыгыз байланыштабыз. Могул элечектердин баардыгы азыр сыйга кие турган апалардын ошол кийимдери болгон бол деп айтсак болобу же күнүмдүк турмушка деле дал ушундай кийимдер менен? Сыйга десек деле болот. Анан күнүмдүк жашоодо байлар колунда барлар кийишкен. Иш кылган. Анан сөзсүз түрдө мисалы иш кылып оорураак болуп калат го. Тырмак өстүр. Жок, ушул эле кийимдер менен мына колдору, жеңдери илгерки көйнөктөрдө ар дайым узун болгон. Ушулар менен эле оокат кылышкан, күнүмдүк жашоодо ушундай жүрүшкөн. Караңызчы. Рахмат, сонун маалымат. Игилик каалайбыз. Долбоор дагы өз максатына жетип, баягы айтылган каалоо тилектер дагы кабыл болсун. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз 1000 ак элечек 2017 долбоорунун катышуучулары мына кийиз дүйнө көчмөн руху долбоорунун кыздары менен жакшы маек курдук. Ийгилик, ден соолукта болуңуздар.